Бүгін 8 август Орозо айт майрамы. Бұл күндө турлай Бишкек шаарынын эски аянтында момун мусулмандар айт намазына чогулушту. Алгачы бұл күн тууралуу баяндар айтылды. Андан кийин бийлик өкүлдөрү сөз сүйлөп, жалпы кыргыз элин Орозо айт майрамы менен куттукташты. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман агайын туугандар, момун мусулмандар. Кыргыз Республикасынын Президенти урматтуу Алмазбек Шарсенович Атамбаевдин атынан, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жалпы депутаттарынын атынан бүткүл мусулман калкы үчүн өтө ыйык болгон Рамазан айынын жыйынтыктаган Орозо айт майрамы менен бардыгыңыздарды чын дилимен, чын жүрөгүмөн куттуктайм. Элибизде журтубузда тынччылык болсун, ыйманчылык болсун, биримдик болсун, ынтымак болсун. Ошондо гана мен ойлойм, баарыбыз тең. Биз эле эмес, жалпы мамлекетибиздеги өнүгүү өсүшүнө, илгерилешине баарыбыздын тең салымыбыз кошулат деп ойлойм. Баарыңыздарды дагы жолу улуу Орозо кут болсун. Байрамыңыздар кут болсун. Баарыңыздарга жакшылыктарды каалайм. Чоң рахмат. Мына ушундай куттуктоо сөздөр айтылгандан кийин айт намазынын окуу эрежелери түшүндүрүлүп, жалпы мусулмандар намаз окууга киришишти. Айта кетсек, айт намазына Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков, вице-спикер Төрөбай Зулпукаров, Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу, эмгек, миграция жана жаштар министри Алиасбек Алымкулов, Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов, экс акыйкатчы Турсунбек Акун жана башкалар катышышты. Аллаху акбар. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Айт намазы окулгандан соң жалпы өтүп кеткен ата бабаларыбыздын арбактарына багышталып Куран окулду. Пайгамбарыбыздын үмметіден, пайғамбарыбыздың шафаатыға насип еткен Аллах эки дүниеде өзің жақшы көрген пенделеріңнен қылғын. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун, ва саламун алал мурсалин, валхамдулиллахи раббил аламин, би рахматика я архамар рахимин. Айтыңыздар мағарек болсын. Дагы бир жолу айтыңыздар маарек болсун. 30 күн кармаган орозоңуздар кабыл болсун.